Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын оорусу күндөн күнгө күчөп барат. Акыры бир нерсени сездиби Айтор бардык аялдарынан сурап Азирети Айша радиаллаху анханын үйүнө барат. Оорусу ушунчалык катуу болгондуктан төшөгүндө жай жата албай калат. Бир оңго, бир солго оодарылып. Жанындагылар сурашат: "Я Расулалла, о Алланын элчиси, эгерде биз ушинтип кыйналганыбызды билдирсек, сиз бизди жемелемексиз" деп ошол жерде да бир сабак алууну каалашкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Менин оорум силер билгендей оор эмес. Мен катуу ооруп жатам. Аллах Таала такыба жана момун кулдарына эң күчтүү оору балелерди берет. Бирок ошол оорулар, балелер аркылуу кулдук даражасын бийиктетип, күнөөлөрдү кечирет." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын оорусу күчөгөндөн күчөйт. "Мага муздак суу бергилечи" деп суу алдырат. Ошол муздак сууну денесинин үстүнө куйтурат. Ошондон кийин бир аз эс ала түшөт. Дароо ордунан туруп, Азирети Али менен Азирети Фазыл бин Аббастын ийине таянып, мечитке барат. Ал жерден сахабаларына мындай дейт: "О адамдар, укканыма караганда каза боло турганымды ойлоп кабатыр боло баштапсыңар. Кайсы пайгамбар бар дейсиңер, бул дүйнөдө түбөлүк калган. Билсеңер, мен жакында жаратканыма кайтам. Ага силер да кайтарыңар анык. О адамдар, алгачкы мухажирлерге жакшы мамиледе болууңарга осуят кылам. О мухажирлер, силер да ансарларга жакшы мамиле кылышыңарды тапшырам. Алар силерге колдон келген жардамын аябаган эле. О адамдар, бардык нерсе Аллахтын эрки аркылуу болот. Аллахтын тагдырына каршы чыгам деп ора болбогула. Анткени жеңилесиңер. Аллахты алдайт деп ойлобогула. Анткени зыянга кайра эле силер учурайсыңар. Аллах Таала эч качан силерди куру калтырбайт. Билесиңерби, мен силерге абдан боорукер жана мээримдүүмүн. Силер менен кайра жолугаар кез келет. Биз Кавсардын жээгинен кезигебиз. Кимде ким менен Кавсардын жанында жолуккусу келсе, колун жана тилин керексиз нерселерден сактасын. О адамдар, билгиле, күнөө кылуу жакшылыктын, ырыскынын берекесин кетирет. Адамдардын көбү таза, ыхластуу болсо, алардын башкаруучулары да адилеттүү, күйүмдүү болушат. Калк баш ийбей, күнөөгө батса, алардын башкаруучулары да аларга зулумдук кылып, адилетсиздикке бет алат. Бул сөзүнөн кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайра Азирети Айша энебиздин үйүнө кайтат.